Биздин редакцияга окурмандар кайрылып, Ноокаттагы маданият үйүн жери менчиктештирилип кеткенин билдиришти. Тмедиа маалыматтын чын бышыгын текшерип көрдү. Ноокат шаарындагы Абдибайыт Тажибаев атындагы маданият үйүнө караган 57 сотук жер менчиктештирилип кеткенин мекеменин жетекчиси Төрөбек Мамашев дагы Тмедиага билдирди. Мамашев бул ишке Ноокат шаарынын 2010-2011 жылдары иштеп кеткен мурдагы мэри Махаматаев Исмаиловдун жана экс-аким Ахматжан Махамадовдун катыштыгы бар экенин белгилейт. Ал шаар башчылары мамлекеттик, муниципалдык, социалдык маанидеги жерлердин жеке тараптарга берилбеши керектигин билип туруп, одуну мыйзам бузуу менен менчикке өткөргөнүн айтат. 2010 жылы шаар мэриясы, мамлекеттик каттоо башкармасынын башчысы, ошол мезгилдеги администрация башчысы тил бириктирип туруп, 57 сотикти башка менчикке берип берген. 11 адамга берилип кетип атат. Анын айтымында мамлекетке тиешелүү объектилерге төмөнкү жарандар элик калат. Аятилла Зулпкаров, Нурланбек Зулпкаров, Абдурахман Эгембердиев, Болотбек Примбердиев, Амирбек Материков, Чернобыль кому, РСК банкы, жеке күзөт бөлүмү, Атаке чайханасы, Саксанбай чайханасы. Аталган жарандар жана объектилер тууралуу кошумча маалымат ачык булактарда дээрлик табылган жок. Ал эми тизмедеги экинчи адам Нурлан Зулпкаров жогорку кеңештин экс-депутаты Төрөбай Зулпкаровдун бир тууган агасы болуп чыкты. Мурдагы элекүлүн бир тууганы мамлекеттик жерге ээлик кылып калганын кадастр кызматынын маалыматы дагы тастыктайт. Абдибайыт Тажибаев атындагы маданият үйүнө 6991 чарчы метр жер аянты катталганын редакцияга кадастр кызматынын Ноокаттагы филиалынан билдиришти. Алар мекеменин эски башкы планы жок болгондуктан чек арасы кайсы жерден экенин тактоого мүмкүн эмес дешет. Маданият үйүн жетекчиси Төрөбек Мамашев Ноокаттагы кадастр мамлекеттик ишканасын дагы сотко берип уталганын айтат. Анткени аталган мекеме ачылгандан бери маданият үйүнүн имаратында акысыз жайгашып турган. Жогорку сот мыйзамсыз туруп келген деген чечимди чыгаргандан кийин 6 айга келишим түзүп, ижара төлөй башташкан. Келишим бүткөн соң имаратты бошотуп бериши керек. Ал эми кадастр мамлекеттик мекемесинин Ноокаттагы бөлүмүнүн адиси Тагай Сатиев мыйзамсыз менчиктеп алды делген 11 жарандын документтери соттун чечиминин негизинде катталып берилгенин белгиледи. Бир-эки немеси сатып алуу келишимде айыл өкмөтү дагы сатса, же эски токтомдору дагы болушу мүмкүн. Эски Ноокат айыл өкмөтү болуп турган мал дагы. Ошондойлор менен негизинде катталса керек. Бардыгын точно ар бирин карап чыгыш керек. Маданият үйүнүн алды толугу менен менчикке өтүп кеткен. Ал эми Ноокат району шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын башчысы Ильязбек Ахматов маданият үйүнүн жалпы аянты 1 гектар 20 сотук жер экенин ырастады. Бүгүнкү күндө ал айланасындагы бүт жерлер менчикке соттун чечими менен өтүп кеткен. Сиз эми баягы мыйзамсызбы, мыйзамдуу ошону сурап атасыз да. Мыйзамсыз берилип кеткен соттун чечими менен негизинен ал жерге баштагы жетекчилерибиз бербеш керек болчу да. Себеби маданият үйүнүн алды ачык бойдон маданий эстетикалык көрүнүштөргө ээ болуп туруш керек эле. Маданият үйүнүн айланасындагы окуялар боюнча Ноокат районунун акими Данияр Иманалиевдин да кабары бар. Ал мамлекеттик муниципалдык жерлер жеке менчикке өтпөш керектигин айтып, дайыма мыйзам тараптамын дейт. Колубуздан келишинче чейин прокуратура кызматкерлери дагы биз ушу мамлекеттик кызматта иштеп аткандардын өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, мамлекеттик кызыкчылыгыбызды коргогонго даяр экенбиз да. Даяр экенибизди айтып коюшум керек. Жыйынтык Ноокат шаарындагы Абдибайыт Тажибаев атындагы маданият үйүнө караган 57 сотук жер менчиктештирилип кеткен. Жер тилкесине кылгандардын арасында жогорку кеңештин экс-депутаты Төрөбай Зулпкаровдун бир тууган агасы Нурлан Зулпкаров дагы бар. Видео жакса лайк басып, бөлүшкөнү унутпаңыз.